Мына азыр эл аралык массалык маалымат каражаттарынан угуп атасыздар. Кыргызстан дээрлик 2 миллиард доллар байлыгын өткөрүп берди деп биз эмес. Кыргызстан эсептебейт. Эл аралык уюмдар жазып атат. Канча чыгаша тартканыбызды, канча жерибиз, канча суубуздун кеткендиги. 1 сантиметр жер берилбейт деп кыйкырган азаматтар канча жерди берип бергенин көрүп атасыздар. Тарых дагы көп далилдейт. Дагы мунун үстүнө чыгат. Бирок ошондо бар бирибиз бармагыбызды тиштеп туруп калган кез болот. Ошондо дагы этияттанып тиштейбиз. Муну түшүнбөйбүз азыр кыргыздар. Мага капа болосуздар билем, бирок мен ачык айтам, муну азыр түшүнбөйбүз. Эртең санды тарс чаап, аттың ошол кезде неге айтпадың деген сөздү бергенде бүт могу жердеги тургандар баатыр болуп чыгабыз. Ошол жерде калып, 4 колхоздун жери калды ошол жерде. Булганин колхозу, Сталин колхозу, Жданов колхозу, кем да Будённый колхозу бар. Аксакалдар болсо билет. Мына ошол 6000 гектардан ашыгыраак жер. Мына өзгөн эмес, дүйнөгө дүңгүрөп кеткен, өзгөн күрүчү деген жердин ошол гана жерде өсүп илгери. Азыр ошонун баары ассаламу алейкум болду. Мен ошол жерде туруп айттым эле. Бүгүн ошол жерге кетип бартат. Тепсе темир изде турган жигиттердин бирин көрбөдүм мен. 2 жумадан кийин ошол жерге булак берди. Жердин бети көрүнбөй калды. Не болгон малбыз биз? Жүрөк ушундай зыркырап, ыйлап кете берет. Разаков да ушундай ыйлап кете берген. Мына могу жерге чыгып алып ыйлаган. Билесиздер аксакалдар, ушул жерге барып алып, чөптөрдү жыттап алып, кучактап алып, ушул жерде ыйлаган. Түбүнө биз кыргыздар жеткенбиз.